Париж Олимпиадасына катышкан Кыргызстандын спортчулары бүгүн өлкөгө кайтып келишти. Аларды мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, спортчулардын ата-энелери жана жакындары тосуп алышты. Жалпысынан Кыргызстан Олимпиадада 6 медаль, 2 күмүш, 4 коло утту. Кудайга шүгүр, аман-эсен кайтып келип алдык. Албетте жеңгенден кийин жакшы эмоциялар болот. Биринчиден ошо агайларыбыздын ишеничин актап, эмгектикке кеткен жок депчи. Экинчиден элдин сүйүнгөнүнө, алардын сүйүнгөнүн көрүп биз абдан кубандык. Биз деген телефондон көрөдүк да, элдер чогулуп, айылдарда, райондордо, областтарда, шаарда бардыгы бирге болуп бизге болеть этип атканын көрүп алып, бизге кандай десем, ал нерсе аябай күч болуп берди. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Олимпиада курама командасынын мүчөлөрүн сыйлоо аземи болуп өттү. Өлкө башчысы аларды ийгиликтери менен куттуктап, Париж Олимпиадасында кыргыз спортунун жаңы тарыхы жазылды деп белгиледи. Сиздерди Париждеги 33-чү жайкы Олимпиада оюндарына ийгиликтүү катышып, эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу 6 медаль утуп, ата мекенибизге олжолуу келишиңиздер менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Көз алдыбызда Париж Олимпиадасында кыргыз спортчуларынын көрсөткөн ийгиликтери менен жетишкендиктеринин аркасында кыргыз спортунун жаңы тарыхы жазылууда. Бул жолку Олимпиада оюндары Кыргызстандын тарыхындагы эң ийгиликтүүсү, жемиштүүсү болуп калды десем жаңылышпаймын. Париж Олимпиадасына дүйнөнүн 206 өлкөсүнөн 10 миңден ашуун спортчу катышты. Кыргызстан 16 спортчусу менен 206 өлкөнүн ичинен медалдык эсеп боюнча 68-чи орунду ээледи. Ал эми Олимпиада оюндарына Азия чөлкө менен катышкан 44 өлкөнүн ичинен биздин өлкө 15-чи орунду камсыздады. Катышкан 16 спортчубуздун 6оосу байге менен кайтып келип, барган спортчулар менен жеңген медальдарынын катышы боюнча биздин өлкө 206 мамлекеттин сап башында турду. Караңыздар мына, бул эмне деген көрсөткүч, бул эмне деген сыймык. Мына ошондуктан миллиондогон күйөрмандардын атынан, жалпы кыргызстандыктардын атынан баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Силер жараткан ийгиликтер элиңердин төбөсүн көккө жеткире кубантып, ажайып сезимдерге бөлөп, мекенге болгон сүйүүсүн арттырып, улут биримдигин чыңдоого өзгөчө жетишкендик болду. Салтанаттуу иш-чарада Олимпиада оюндарына катышкан спортчуларга 10 миллион сомдон 500 миң сомго чейин Акчалай Сыйлыктар жана Унаалар тапшырылды. Жуманазарова Мирим Рахматиловна кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу. 10 миллион сом сертификат Жана автоунаа менен сыйланат. Сейитбек уулу Мунарбек бокс боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу. 10 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Жазгүл Кенжетаева, Каныбек Темиров, Эркин-Тоо.